Анда акыл эмгек маданиятын курсуна кош келиңиздер. Бул акыл эмгегинин маданиятын сабакка окуучуларга үйрөтүү, киргизүү, практикалык жүздө ишке ашыруунун эң негизги максаты эмнеде деп ойлойсуздар? Биринчи чатка жазсаңыздар. Окуучулар бул курсту биз сабакка киргизгенде окуучулар эмне кылганды үйрөнүш керек деп ойлойсуздар? Сиздин көз караштарыңар кандай? Чатка жазсаңыздар. Жаңы теманы суроолор берүү аркылуу түшүндүрүү дейт. Так. Ага. Жаңы теманы түшүндүрүү суроо берүү аркылуу. Дагы активдүү өз оюңарды жаза бергиле. Мага да кайтарым байланыш болсо жакшы болот да, биздин үйрөнгөнүбүзгөчү. Азыр бир эки дагы сунуш жооптор түшсө анан баштасак. Дагы кимде кандай ой бар? Акыл эмгегинин маданияты ушу Гапыр Мадаминов агайыбыздын методикасын мисал үчүн биз киргизебиз сабактарга, окуучуларга. Анан окуучулар эң биринчи эмне кылганды үйрөнүш керек да. Окуучулар оюн ачык эркин айтууга үйрөнүшөт дейт. Ооба. Жаңы теманы суроолор берүү аркылуу түшүндүрүү, ал дагы кирет ичине. Анан ошол китеп өзү үйрөнгөндү үйрөнүү деп турат да. Мисал үчүн кантип бир нерсени үйрөнүш керек. Ошо үйрөнгөндү гөндүм катары окуучу үйрөнүп билип алыш керек да. Ошондо бир нече мындай китеп өзү мындай китептин ичинде көп ыкмалар бар. Ошонун бирөөсүн азыр сиздер менен чогуу эле практика жүзүндө аткарып көрөлү. Мисал үчүн эртең сабакты баштайсыздар дагы. Анан мисал үчүн азыр мына бизде бир текст турат мына. Ошондо текстти окуганда биз көбүнчө ой жүгүртпөй эле шатыратып эле окуп кете беребиз да. Ошондо могу мисал үчүн окуу жана түшүнүү куштардын көзүндөгү компас дейт. Мисалы, биология сабагы болобу, кыргыз тил сабагы болобу, физикабы, кайсы гана сабак болбосун, мына текст баары бир бар да. Ошол текст болгондо окуучуларды бир сүйлөмдү окугандан кийин сразу эле суроо аркылуу ой жүгүртүш керек да. Мына биринчи текстти окуйлу. Адамзаттын кыялдары жана каалоолору фильмдердин негизги темалары болуп келген дейт. Ушул сүйлөмдү окугандан кийин окуучуларга сиз эртең эле любой бир текст алып туруп эле ушинтип биринчи сүйлөмдү окутасыңар да, кана балдар суроо бергиле дейсиңер да. Суроо бергиле дегенде өзүңөр ойлонуп суроо берип, мисалы кандай суроо берсе болот? Кана кандай суроо берсек болот му? Биринчи сүйлөмдү окуганда эле. Так, интернет жоголуп кетти. Азыр жакшы эле угулуп атабы?
Чатқа 1-10 чейин жөнөтүп койсоңуздар цифраны. Жакшы угулуп атса 10, анча эмес болсо 4, 5, 3. Интернет жоголуп кетти да ортодон. Кайра кошулдум. Жакшы. Рахмат. Эми ошондо эң биринчи биз мына эң жөнөкөй эле нерсе, такыр шашпайт экенбиз дагы. Ушул бир текстти бир сабак бою суроо берүү аркылуу карайбыз да. Мисалы үчүн мына биринчини карап атабыз. Адамзаттын кыялдары жана каалоолору фильмдердин негизги темалары болуп келген. Эми окуучулардан сурайбыз да, мына силерден сурагандай эле. Кана балдар, эмне кандай суроо берсек болот мына ушул жерге деп эле суроо коебуз да. Ушу бир эле сүйлөмдү окудук. Эми суроо беришибиз керек. Мына азыр силер дагы текст тууралуу билбейсиңер. Мен дагы могу текстти кокустан эле китептин бир жеринен ачтым. Бул текстти мен деле окуй элекмин. Бирок өткөндө мен сабакта ушул методиканы колдонгондо текстте боло элек нерселерди суроо берүү аркылуу биз таап аттык да, окуучулар мененчи аябай кызыктуу болду. Анан ошол текст эмдигиче менин эсимде калып калды да. Өткөндө жок, Атеке Батыр деген текст экен. Анан ошол ар бир сүйлөмдү окуп туруп эле балдар менен талкуулап аттык да, улам суроо берипчи. Анан аябай көп информация боло элек текстте келе элек нерселерди биз болжолдоп таап аттык, чыгып атты да. Азыр мына ушул жерден деле мына сиздер менен чогуу талкууласак аябай көп кызыктуу нерселер чыгышы мүмкүн. Болгону эми силер дагы жардамдашышыңар керек да. Же болбосо жазгыңар келбей атса, баягы эмени басып койсоңор, кол көтөргөн баягы эмеси чыгат, зумдачы. Мен микрофонду күйгүзөм, силер сүйлөсөңөр да болот. Талкууга ким катышат? Мына биринчи эле сүйлөмдү ачып атабыз. Адамзаттын кыялдары жана каалоолору фильмдердин негизги темалары болуп келген дейт. Менде суроо. Ушул сүйлөмгө кандай суроо берсек болот? Кана ким айтат? Айнур эжеке, мына сиз баштап бериңиз. Микрофонду жандырсаңыз болот. Жандыра бериңиз микрофонду, Айнур эжеке. Же ким? Мисалы үчүн Акмарал эжеке бар экен, Гүлайым, Рыскан эжеке. Так, ким катышат талкууга? Азыр мага талкууга катышсаңыздар, мындай микрофонду жандырып, анан дальше больше уланып кетет да. Силер катышпасаңар азыр уланта албайбыз да. Бул мына биринчи сүйлөмдө эле турабыз. Адамзаттын так, Гүлайым эжеке, микрофонду жандырсаңыз болот. Суроону кайталап коесузбу? Суроо мындай да, биринчи сүйлөмдү окудук, экран көрүнүп атабы жакшы эле? Ооба. Ошондо адамзаттын кыялдары жана каалоолору фильмдердин негизги темалары болуп келген дейт. Эми ушул мына окуучулар менен ушинтип эле кетип баратабыз да, биринчи сүйлөмдөн кийин ушул сүйлөмдү окугандан кийин суроо бериш керек да окуучуларчы. Ушул сүйлөмгө суроо коюшубуз керек. Кандай суроо койсок болот? Адамзаттын каалоолору жана эмнелери кинолордун темасы болгон дедиңер, э? Ооба. Эми ушуга суроо түзүш керекпи? Биз ойлонушубуз керек да, ушул сүйлөмгө суроо түзүшүбүз керек, ооба. Сразу эле. Кандай суроолорду берсек болот? Так, Айша эжеке да кол көтөрүп атат. Сизге да Мен жардамдашат. башынан баштап кошулбай калганга жакшы ниетпей калдым, азыр кирдим да. Мына азыр Айша эже да жардам берсин. Микрофонду жандырсаңыз болот, Айша эже. Фильмде негизги темасы эмне деп койсок болобу? Так, мындай болуп атат да.
Ушул биринчи сүйлөмдү окудук да мына. Адамзаттын кыялдары жана каалоолору фильмдердин негизги темалары болуп келген дейт. Анда агай мындай кылсак болот экен да. Адамзаттын кыялдары жана каалоолору эмне болот деп койсок болобу? Ар кандай суроо берсек боло берет. Главный окуучулар, мисалы үчүн эми силер ушинтип окуучулар ушинтип эле сурайт да, анан мисалы үчүн кандай кыялдары деп сурайбыз да мына. Суроо беришибиз керек да, ошо ой жүгүртүшүбүз керек ошол жерде. Мисалы окуучулар сүйлөмдү, окуучулар эмес, өзүбүз деле окуп атканда кыял, каалоо деген сөздөргө маани бербей эле өтүп кетебиз да бизчи. Ошондо жакшы баягы тексттин ичине кирбей эле үстүртөдөн окуп кетип атабыз да. Ошондо мына адамзаттын кыялдары жана каалоолору фильмдердин негизги темалары болуп келген десе, анда кайсы каалоо жана кайсы кыялдары деген суроону койсок деле болот, мисалы. Бул биринчи суроо. Андан кийин дагы экинчи суроо да келип атат. Эмне үчүн теманын негизги эмне үчүн ошол негизги тема болуп келген деген суроону койсок болот. Эмне үчүн кинонун темасы болуш керек? Любой суроо берсе боло берет да. Мына азыр мен биринчи суроону бердим да, мисалы үчүн сиздерге. Эмне үчүн макул биринчиси мындай болду. Кайсы каалоолору, анан кайсыл кыялдары, мисалы. Силер билесиңер адамзаттын. Чатка деле эгерде так адамзаттын кыялдары эмнелер экен дейт. Ооба, мына Кырыскан же ошол мен айткан нерсени жазган экен, бияка мен көрбөй калыптырмын да. Ооба, балдарга ушинтип эле суроо беребиз. Негизи балдар өзү ушу суроону отуруп алып баягы текст окуганда бериш керек да. Анан келгиле силер катышкыла, талкууга живой эле катышкыла. Бул мындай жөн эле лекция эмес. Силер катышышыңар керек. Катышпасаңар сабагыбыз жакшы болбой калат. Фильмдин негизги темалары кайдан пайда болот дейт. Так. Ушу суроого мисалы үчүн эми жооп издешибиз керек да. Мисалы үчүн кайсы каалоолору кандай? Кайсы каалоолорубуз бар биздин? Кана ошол суроого эми жооп табалы. Биздин адамзат, биз адамзатпыз да, адамбыз, ооба. Биздин каалоолорубуз кинофильмдердин негизги темалары болуп келген экен буга чейин. Кандай кинонун аталыштарын билесиңер? Анан кандай, ошол биздин кандай каалоолорубуз бар экен мына. Чындап эле ошондойбу же жөн эле бир калп жазылып турабы бул жерде? Гүлай Межекке микрофонуңузду жандырсаңыз болот, кол көтөрүп атасызбы? Же жанагы боюнча калып калдыбы? Жанагы боюнча калып калыптыр. Идеяларыңыз болсо айтсаңыз болот. Суроолорго жооп барбы? Кандай, мисалы үчүн, адамзаттын каалоо тилектери бар? Кыялдары. Адамзаттын каалоо тилектери көп да. Мисалы? Каалоо тилектери, мисалы үчүн ар бир адам өзүнүн жекече эмеси боюнча болсо, жакшы жашасам деп ойлойт. Так, жакшы жашайм. Ооба, жумуштардан ийгиликтерге жетишейин деп каалоо Ийгиликке өзүнүн. жетишем. Туура, дагы? Дагы Ийгиликке жетишем деген кинонун аты барбы же жокпу? ийгиликке жетишем деген кыргызстардын киносун көргөн эмесмин, бирок башка мамлекеттерде болсо керек. Орусча баягы американецтердики бар эле, Погоня за счастьем деген баягы Уилл Смиттин киносу бар эле, көрбөдүңөр беле? Мына ошол Баласын ээрчитип жүргөнбү? Баласын ээрчитип алып жүргөн ошолбу? Ооба, ошол. То есть мына уже биз азыр биринчи сүйлөмдү уже элестетип алдык даже, көрдүңөрбү? Баласын ээрчитип жүргөн мына бир, экинчи Ромео Джульетта, сүйүү,
Мисалы үчүн Алимжан Кишимжан, мисалы үчүн сүйүү үчүн экөө өлүп, мисалы Ромео Джульетта дагы өлгөн. Мына кинолорду карасак да, демек, мына ийгиликке жетишүү, бактылуу болуу, андан кийин сүйүү, ошо каалоо, тилектерге, кыялдарга кирип атпайбы? Махабат дастаны. Мына ошо биринчи сүйлөмдү окудук. Эми биз маанисин кичине да болсо 10% кичине казып көрдүк да. Эми келгиле. Тексти мына окуу жана түшүнүү куштардын көзүндөгү компас дейт мына жаш калемгер журналисттер клубу дейт. Ошондо биз мисалы үчүн биринчи сүйлөмүбүз кетти. Эми кино, адамзаттын кыялы кандай тиешеси бар бул куштардын көзүндөгү компаска? Ой жүгүртөбүз да, темага кандай байланышы бар? Экинчи сүйлөмдү карайлы. Дубалдын арт жагын көрүү, учуу, узактагы нерселерди көрүү, фильмдердеги илимий фантастикалык каармандардын колунан келген нерселер болуп келет дейт. Так. Кандай суроо берсек болот буга? Дубалдын арт жагын көрүү, учуу, узактагы нерселерди көрүү, фильмдер. Буга суроо бериш керекпи? О сүйлөмдү окугандан кийин эмне үчүн, кантип, кандай деген суроолорду беришибиз керек. Ар бир сүйлөмдү окугандан кийин суроо беришибиз керек өзүбүзгө да. Сиз калган участниктеринде микрофон жандырып койбойсузбу? Ызы-чуу болуп кетет да, кол көтөргөндөрдүкү Ызы-чуу деле болуп жандырам кетеби? да. Азыр эми сиз биякта баягы Чолпонбай Төлөбердиев болуп алдыга чыктыңыз да. Мен дагы Бардык жаңы кошулуп эле кирип кетиптирмин го. ооба, мектептеги бардык мугалимдердин атынан чыгып атасыз мына. Сүйлөй бериңиз эми, кана. Айше Желающийлер бар жардамга, болсо кол көтөргүлө, мен Айшеже микрофонду жардамга жандырам. келиңиз. Эме дагы Акмарал да кошулам деп атат го, кол көтөрүп. Билбейм, мен бир эле кишинин кол көтөргөнүн көрүп атам, ушу сиздики эле көтөрүлүп турат. Акмарал кол көтөрүп койчу. Жардамга келип. Өзүмчө толкунданып атам го, тура эмес жооп берип коем Мына го деп. көрдүңөрбү? Мугалим болуп силер толкундатып атасыңар, анан окуучуларды жөн коебул анда. Аларды мына ойлоп берсе кыйналат экен да. Тура эмес жооп берип коем деп толкунданып кетип атам го. Бул жерде азыр туура эмес, туура жөнүндө кеп болгон жок. Жөн эле бир сүйлөмдү окуп туруп эле эме кыла бериш керек. Суроо бере бериш керек да, ойлонушубуз керек. Мисалы үчүн дубалдын арт жагын көрүү, учуу, узактагы нерселерди көрүү, фильмдеги илимий фантастикалык каармандардын колунан келген нерселер болуп келет. Ооба, ошондой кинолордон Ооба, көрөбүз да чын фантастикалык эле. кинолор ушундай болот, ооба. Ооба, анан бул нерсе бизге керекпи, мисалы үчүн? Бул нерсе Кызыктуу. балдарга да негизи бул ооба немеде. Адамдын фантазиясы болуш керек да. Бул Кызыктуу фантастикалык да. дегенде эле. Ооба. Жанагы бир жерден экинчи жерге тез эле барып калат го, неме болуп. Не деп койчу эле? Эмне? Чыгып да. Телепортациябы? Телепатия болуп барып калышат го. Бул да фантастикалык да. Ошол кинолордо булар бар, супермендер буларды кылат, мисалы үчүн. Ооба, Плащ ойлонуп менен атабыз. учат. Анда кийинки, мисалы үчүн, азыр буга дагы көп суроо, мисалы үчүн берип отурсак болот, бирок кийинкини мисалы үчүн окуйлу да. Жашоо шарттарына ылайыктуу касиеттер, өзгөчөлүктөр жана мыкты деңгээлдеги биологиялык системалар менен толук камсыз болсо дагы адам бейиш сыяктуу кудуреттүү мекенде кездеше турган касиеттерге ээ болгусу келет дейт. Адам мындай супермендик качестволорго ээ болгусу келет дейт да. Эмне үчүн? Эмне үчүн адам ошондой ээ болгусу келет? Ал адамдын фантазиясы го дейм, жакшы нерсени, жаңы нерсени каалайт да адамчы. Жаңылыкты каалайт го. Жаңылыкты каалайт, анан Мисалы үчүн мен деле бир жерден бир жерге бир просто телепатия болуп барып калгым келет, мисалы үчүнчү, бул тез баягы эле. кыял го. Жакшы, жеңил жашоого баарына эле жагат го дейм. Жеңил жашоо, анан мындай мүмкүнчүлүктөрүбүз дагы көп болсо дейбиз, мисалы үчүн көп эле ой жүгүртпөй эле, сразу эле болуп калсам, Телефондон эле кирип кыйналбай эле. кетип, наракка өтүп кетсем деп туруп ойлонобуз го, ошондой эле да. Азыр видеозвонок бар болсо деле көрүп атып да ошого дагы ыраазы болбой, эми ушул жерден өтүп кетсең ошол жака жанына депчи, жанына барып калсам деп ушинтип баягы жакшы нерсени, оңой нерсени каалайбыз го биз деле. Адам көп нерсе каалайт экен, биз каалай берет экенбиз.
ошо каалоо тилектерибизди кинолордун темасы боло берет экен. Эми бул жерде автор азыр мындай алыстан жакындап келатат да сразу эле мындай куштун көзүндө компас деген тема турат. А бирок бул мындай лишний көп эле сөздөрдү сүйлөп атат автор, байкасаңар, Эми бул мындай кооздоп сүйлөп атат да. Андан кийин мына карайлы. Бирок дейт, дүйнөдө адам баласына берилбеген кээ бир өзгөчөлүктөрдү айрым жаныбарлардан көрүүгө болот дейт. Бүркүттөн, мисалы үчүн. Мисалы бүркүттөн эмнени көрө алабыз биз? Көзү өткүр болот, хамелеон бар, түсүн өзгөртө алат, Ооба. турган эмесине карап. Мына жаныбарлар. Киттер мисалы үчүн суунун астында 1 саатка чейин, кашалоттор 1 саатка чейин дем албай, демин сактап жүрөт. Мисалы аюулар, карышкырлар алыс жерден деле баягы бул жакта эликтерик бар экен, бул жакта кой бар экен, бул жакта чабан бар экен деп 1, 2, 3, 4 километр алыс жыттап билип коет экен, Так, Акулалар мисалы үчүн, деңиздерде кан тамып калса жытынан билип коет дейт го. Ооба, мына ушундай өзгөчөлүктөр. Балдар дагы кандай өзгөчөлүктөрдү билесиңер жаныбарлардын деп, ушул жерден токтоп эле, улам суроо берип эле, классты уже ар бир окуучуну тургузуп эле мындай сөзсүз эмес, ар ким өзүн сунуштайт. Көрдүңүзбү? Сиз акуланы айттыңыз, бүркүттү айттыңыз. То есть окуучулар уже сүйлөй баштады да. Ошондо класс сүйлөй баштайт кадимкидей. Бирөө айтат, менин тиги эшегим муну кылат депчи, анан ой молодец деп мактай бересиңер да, анан главный суроо бериш керек да балдарчы. Биз ошо балдардын өз алдынча суроо берип, ой жүгүртүүсүн эле ойготушубуз керек. Ушундай сабакты 10 сабак өтө турган болсоңор катары менен, аягында уже классыңарды өзүңөр тааныбай баштайсыңар да, башкача боло баштайт. Баягы эме кыла бербейчи, баягы жөн эле лекция окуп эле түшүндүңөрбү десе, ооба түшүндүм десе, аларга ишенип кое бербей, ушинтип ар бир сүйлөмдү окуп алып, анан кечке каза бересиңер да. Азыр Акмарал эжеке кол көтөрүп атат, микрофонуңузду жандырсаңыз болот. Так, Акмарал эжеке жандыра бериңиз. Ошондо мына Гапар Мадаминов агайыбыздын китебин ачып окуп көрсөңөр, Акыл эмгегинин маданияты, ошол жерде жазылып турат. Балдар, негизи эле биз китеп окуганда ой жүгүртпөй эле окуп кете беребиз деп турат да. Мына ошол бир эле сүйлөмүн алып эле азыр практика кылып атабыз. Ал китеп мынчалык китеп, элестете бергиле, эми ичин бардыгын практика кылып чыксак эмне болот? Азыр бирөөнү эле карап атабыз да, мына. Ой жүгүртпөй эле. Мына биз эми бир сүйлөмдү окуп эле ой жүгүртүп атабыз да. Улам эле ой жүгүртүп атабыз. Мени иштетип атабыз да. Анан ошондо адамдар биз негизи ой жүгүрткүбүз келбейт экен, такыр. Главный эле ой жүгүртпөсөк болду да бизгечи. Мээбиз дагы ой жүгүрткүсү келбей эле бизди ар жак бир жака эле алып кача берет да. Вообще ой жүгүрткөнгө мүмкүнчүлүк бербейт. Ой жүгүртөбүзбү сразу эле энергия корото баштайт экен эмечи. Ошон үчүн улам эле бизди алып кача берет. Атайын отуруп алып ойлоноюн десеңер эле ой бияка качат, бияка мындай карматпай эле качканга аракет кылат да. Ошон үчүн отуруп алып балдарды дагы ой жүгүрткөнгө үйрөтө беребиз да, ошол. Ушул бир эле эмени методду алып эле ушун менен эле бир жума иштеп көргүлө мына. Мына азыр силер менен 15-чи сапка келдик мына. Бирок дүйнөдө адам баласына берилген кээ бир өзгөчөлүктөр айрым жаныбарлардан көрүүгө болот дейт. Мына уже үкүлөр, токтор, мына ар кайсы мына варианттарды дагы комментарийде сунуштап атышат мына. Аны окуучулар аябай. Ушул методиканы эртең эле баргыла дагы практика жүзүндө колдонгула, анан WhatsApp'ка кайтарым байланыш мага берсеңер болот. Азыр уже убактыбыз аз эле калды, 3 минут, 4 минут эле калыптыр, дагы бир сүйлөм алып көрөлү. Мисал дейт, катары нурларды көрө алган жыландарды, 10 чакырым узактагы эттин жытын сезе алган жоруларды. Мына биз буларды текст келе электе эле айтканбыз, чынбы силер менен? Точный ушул болбосо деле, баягы аюулар, карышкырлар алыстан эле жытты сезет. Там акулалар бир тамчы канды алыстан. Биз даже могу жерде акула жөнүндө айтылбаптыр. Ошол даже буга кошумча кошуп атабыз да. Ультрасоникалык жана инфрасоникалык үн толкундары дейт. Мисалы үчүн
Пилдер дейт, тырмактар, не дейт, тырмактарын дарыянын түбүнө тийгизүү аркылуу жердин картасынын ар бир деталына чейин эсине жайгаштыра алган же тырмактарын жөн эле тийгизүү аркылуу көрө алган жаныбарларды айтсак болот дейт. Азыр биздин айткан оюбузга эле кошумча болду, бирок ошо мисалы деп айтыла элек ойду биз таптык силер мененчи. Балдар менен ушундай кылсаңар аябай сүйүнүшөт да. Өткөндө баягы Атеке Батырды кылып атып, ар бир сүйлөмдөн кийин ушинтип ой жүгүртүп атып, текстте келе элек маалыматтарды болжолдоп мындай таап калып аттык да. Улам тексттен кийин кездешип атты да. Анан балдардын баягы кадимкидей эле ой жүгүртүүсүн ачат экен да. Ушул отуруп алып эле жөнөкөй эле нерсе бул. Отуруп алып эле ар бир сапка суроо беребиз. Анан бир эле суроо эмес, ар кайсы суроо берип көрөбүз. Качан, кантип, эмне үчүн, чын эле керекпи? Анан өзүңөрдүн да фантазияңар менен ар кайсы суроолорду берип, казып кете берсеңер боло берет да. Вот ушул методика, ушул эле методиканы бир жума практика кылып көргүлө. Анан дагы методикалары көп, акырындан кошуп кете берсек, сабагыбыз күчтүү болуп кете берет да. Пока ушул. Кимде кандай суроолор бар? 2 минутта калды, суроолоруңар болсо жазгыла. Анан калганын Кайдарын байланыш кылганда видеого тартып жөнөтөлүбү балдарды ошондой? мейли видеого тартсаңыз, ошо сабактарыңарды ошентип разбор кылып атканды видеого тартсаңар андан да сонун болот. WhatsApp группага ыргыткыла, бири-бирибиз менен бөлүшөбүз. Аябай жакшы эффектилерди берет да. Мисалы, математика сабак болсо, жөнөкөй эле суроодо бөлчөк темасын өтүп атсаңар, балдар, ошо бөлчөктүн эмне кереги бар деп суроо берип койсоңор, чын эле дейт да, аларчы эмне кереги бар дейт да. Бөлчөгү жок эле жашай бербейлиби десеңер деле, ооба дейт, өтпөй эле койбойлубу, эмне кереги бар деп, анан ошол эмне үчүн ушул тема керек деп атып, ошону талкуулап атып, анан темага кирип кетесиңер да. Мон үчүн керек, жашоого байланыштырышыбыз керек да. Так, анда 1 минутта убактыбыз калды. Калганын анда WhatsApp группадан суроолоруңар болсо талкуулап коебуз. Анан запись кылып койдум, записти группага ыргытып коеюн. Кимде суроолор болсо ошол жактан талкуулай беребиз. Мейли, саламатта тургула, анда буюрса байланышабыз. Макул, саламатта калыңыз.